Kүйөөсүн кедей кыла турган 5 себеп. Биринчиси, эмне кылса кемдей боло берет. Күйөө мисалы үчүн кээ бир эркектер бар, эмне болсо үйүнө ташыйт, тирүүлүгүмдү кылайын, үй бүлөмдү багайын деген кээ бир эркектер бар. Башкага кыянат кылбайт, башка менен сүйлөшпөйт, башкага көз назарын таштабайт. Ушул үй бүлө менен бактылуу болоюн, акыретте дагы бирге болоюн деп аракет кылат. Бул дүйнөсүн дагы толтуруп, акыретин дагы толтурайын дейт, аракет кылат. Ушундай эркектер бар. Бирок ошол учурда аялы кичинен туура эместик кылып коет да. Саартан кечке, таңдан кечке иштеп жүрөт, үй бүлөмдү багайын деп, бирок бул жерде балдарына атаң ойношунукка кетти деген аялдар дагы жок эмес. Ошондуктан бул жерде эмне болсо кемдей кыла берет экен да. Кедей болуштун биринчи себеби эмне болсо кем экен, эмне болсо аз дей берет. Тойбойт да эч. Ооба, дүйнөгө бир өрөөн алтын болсо, экинчи өрөөн алтынды каалайт нәфс. Каалоо ушундай. Бирок кээ бир аялдар 5-6 өрөөн болсун дейт да. Андан кийин экинчиси жаман күмөндө болот. Ар дайым күйөөсүнөн жаман ойдо болот. Ошондуктан эркектерге мен айтам, үйүңүздө эгер аялыңыз бош калбасын дейм да, көп учурда. Бош калган учурда ар кандай ойлор келет, арам ойлор келет, күнөө кылгысы келет. Ким болбосун? Эркек киши болобу, аял киши бош калбасын. Жаш бала чоңу бош калбасын дейм мен. Баягы швейный бирдекелер бар, аппараттар бар, тиге турган нерселер бар. Азыр бизнес жаатында аял кишилер дагы көп нерсеге жетип калган. Үйүндө отуруп төшөктөрү тигип, базарларга жеткизип, материалдар тигип, ар нерселерге сатып, жеткизип, үйдө арыларды карап, арыларды эксперт кылып, Кудайыма шүгүр, бизнес айымдар дагы, бизнесмен айымдар дагы өтө күчтүү, бул жактан өтө күчтүү кетип атат. Ошол катары, ошол оролак, мисалы үчүн үйдө кармайм, үйдө бекер турбасын. Чындап, кызганган эркек, ооба, эркектердин арасына салып койбойт, бирок аялдын табиятына туура келген жумуштар бар. Эң негизги бала тарбиясы. Бала тарбиясынан ашса дегени да. Бала тарбия кылыш бул эң негизги маселелердин бири. Ал эми ошол эле учурда жаман күмөндө боло берет. Айтканымдай, жаман күмөн, ар дайым күйөөсүгө карата жаман күмөн. Бул нерсени токтотуш керек. Кедей болушка себепчи боло турган нерселер экен. Келишпестик болот. Албетте, жаман күмөндү телефон карайт, телефон караш дагы негизи туура эмес, мүмкүн эмес. Күйөөсүнүн телефонун, күйөөсү аялдын телефонун, сумкасын, башкасын карай берет. Бул таптакыр туура эмес, болбогон иш. Ишенч болбосо, бардык нерсе сынат. Баягы лазалар бар, айне кидиштер бар. Бир жолу сынса кайра ордуна келбейт, ордундай болбойт. Скотч ташыңыз мүмкүн, ордуна келбейт. Ошондуктан ишенч маселесин сындырып албашыбыз керек. Ошого жараша эркектер дагы туура, аялдар дагы так жүрүш керек да. Кыйбаттан анан тили бошобойт дагы, ушактан кыйбаттан тили бошобойт, күйөөсүн ар кимге салыштыра берет. Же күйөөсү аялын ар кимге салыштыра берет. Кедей болушунун себеби үчүнчүсү ушул экен. Салыштырбаш керек. Балким ага Кудай Таала бир байлыкты берип, бир сыноону берип койгон. Сиз билбейсиз анын жан дүйнөсүн. Деп мен күлүп турган башымды көрүшүңүз мүмкүн, бирок жан дүйнөмдү билбейсиз, эмне дарттар бар, эмне кубанычтар бар. Ошол сыяктуу урматтуу мекендешим, бирөөгө салыштыруу бул таптакыр туура эмес. Ошого жек көрүү пайда болот. Паланчаны эркекти кара, паланча досуңду кара, жүрүшүнүн сонун жүрөт, красавчик болуп жүрөт, сен жүрүшүңдү кара, сасыйсың, башка кыласың деш, бул таптакыр туура эмес. Урматтуу мекендешим, урматтуу эже карындашым, ошол учурда ар кандай эркекке ойлор келет. Бул неге эле досумду мактайт? Эмне эле досума кызыгып калды деген түшүнүктөр пайда боло баштайт. Бул үй бүлөнүн бузулушуна себепчи боло турган учурлардан, урматтуу мекендешим. Ошондуктан кайсы учур болбосун, эркек аялды, аял эркекти, эркектер дагы жок эмес, паланча кызды кара, паланчанын аялын кара, сулуу, башка жаш көрүнөт, сен өзүңдү карабайсың, семирип кеттиң, башка бул нерселерди токтотуш керек. Сиз тандап, өзүңүз чертип, ошентип тандап алгансыз, өзүңүз сүйгөнсүз. Өз кемчилигиңизди ар кимге оодарбаңыз деген маселе да. Сиз сүйгөнсүз, өзүңүз бышырган аш, өзүңүз жешиңиз керек деген маселелер бар. Ал эми урматтуу мекендешим, кыйбат кылбашыбыз керек экен. Бүгүн эркектер өтүп кеткен. Андан кийин кыйбат маселеси мурда тилде болот эле көбүнчө, азыр колго өткөн. Такатук жаза берет ар нерсени. Отуруп алып, жатып алып, ар жерде бул не кылыптыр, өзүнүн жашоосунда эч бир нерсеси жок, бирок бирөөлөрдүкүн ар дайым сын тагып жашай берет. Бул таптакыр туура эмес экен. Кыйбаттын ушул туру эң жаман. Башкаларга салыштырба, кыйбат кылба. Ал эми төртүнчүдөн кемчилик. Ар дайым кемчилик издейт экен. Мындай болуш керек эле, андай кылыш керек эле, биздин үйүбүз мындай 2 этаж особняк болуш керек эле, же кошунасы 2 этаж салып койсо биздики 3 этаж болуш керек эле деп ар ким көчөшүп, күйөөсүн
бутунан тарткан аялдар дагы жок эмес. Аялдар дайым эркекти колунан тарткан аракет кылыш керек, себеби душмандар көчөдө толуп жатат да эркек кишигечи. Эркек киши миңдеген проблема менен көчөгө чыгат, миңдеген душмандар аны тосуп алат. Аял бул жерде колдон тартуучу болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Хадича энебиз кандай жардам берди? Сөз менен. Эч ким ишенбей калган учурда дагы, бардык акмак жинди тентексиң, акынсың деген учурда дагы ар дайым алдында турган ким болду? Хадича энебиз болду. Ошондуктан урматтуу мекендешим, мээрим, махаббат, мехр, мухаббат маселесинде ушундай болушубуз керек. Пайгамбарыбыздан үлгү алышыбыз керек. Ким эле баягы? Ошондой батыштын актер, актрисаларды бизге үлгү боло албайдылар. Алар өзүнүн абирин, анан кийимин жабып алсын биринчи. Андан кийин акчасын мисалы үчүн күйөөсү таап келет акчаны ар дайым сураксыз ар кимге бере берет. Бир инструменти болобу үйүндө, кетмени болобу, айыл жерде мисалы кетмен, күрөгү башкасы берип коет. Анан алып чыгып келгенде учурда кошунасы да өзүнүкүн колдонгондой колдонбойт, же сабын сындырып берет, же кетменин кыйшайтып берет. А ошол жерде күйөөсү келип кетмени аял киши кетмен иштетпейт, бирок күйөөсү издеп өтө важный учурда, керек учурда издеп таап келип иштетейин деген учурда кетменин сабы жок. Саптаган 2 саат убакыт кетет. Не болду десе, аял паланча кошунама бердим эле, ушундай кылып бериптир. Неге сураксыз бересиң деп, ошонун аркасынан урушкандар жок эмес. Ошондуктан эмне болбосун, кандай инструмент болбосун, жада калса, ошо кетмен күрөгүнөн баштап сурап бериш керек. Сураганга не жетсин? Эркектики да, эркек көп колдонот аны нерселерди. Урматтуу мекендештерим, ушул кедей боло турган себептерден экен. Кедей болушка себеп бул арам күмөн, гыйбат нерселер. Балким бул жерде мен кээ бир кемчиликтүү сөздөрдү айтып койдум. Балким кээ бириңиздердин жүрөгүңүзгө катуу тийип кетти. Ал үчүн Аллах сиздерди кечирсин, мени кечирсин. Бирок урматтуу мекендештерим, сөз келгенде, орду келгенде, ката кемчилик болуп турганда, аларды турлаш үчүн бири-бирибизге эскертип турушубуз керек. Албетте, эскертүү гана момундарга пайда берет. Бизге, сизге